Классташ дегенде ар бир адамдын көз алдына дароо окуучулук күндөр, жалындуу көзөмөлдөр тартылат жөт. Мына ошо кайталангыс күндөрдү 1000 жолу жалынып жалбарсаң да эч качан кайтара албайсың. Акыркы коңгуроо салтанаттуу түрдө көтөрүнгү маанайда кагылганы менен анын добушу мектеп бүтүрүүчүсүн кечээки шок күндөрдөн алыстатып, балалыктын кучагындагы бактылуу окуучулук күндөрдү артта калтырып, эртеңки өз алдынчалык жашоого жетелейт. Быйылкы жылы Бишкек шаары боюнча 4573 бүтүрүүчү алтын уядан учушууда. Алардын арасынан 61 алдыга суурулуп чыгып, билим жаатында жараткан ийгиликтери үчүн алтын медалга жана кызыл аттестатка ээ деп табылышты. Бүтүрүүчүлөргө арналган иш-чара бүгүн 24-июнь күнү Бишкек шаарындагы ресторандардын биринде болуп, жогорудагы сыйлыктарды шаар башчысы Иса Өмүркулов тапшырды. Алар баягы өкмөттүн токтомуна ылайык каалаган вуздарына барат. Андан тышкары тестирөөнүн жыйынтыгы боюнча бийик баллды алгандар, алар да каалаган вузга барып, ошол жерде ар бир вуздун өзүнүн баягы нормативтери бар, ошого байланыштуу алар окуганга экзаменсиз кабыл алынат. Мындай иш-чара жыл сайын өтүп келет. Жана дагы былтыркы жылга салыштырмалуу билим берүү сапаты жогорулап, ийгилик жараткан бүтүрүүчүлөрдүн саны көбөйгөндүгүн шаар башчысы кошумчалады. Жаркыраган медалдарын тагынып, кызыл аттестаттарын колуна көтөргөн бүтүрүүчүлөр 11 жылга созулган мээнеттери акталып жатканына сүйүнүшүп, алдыда дагы да алтын сертификаттын үзүрүн көрөбүз деген ниетте. Бүгүн мен үчүн өтө кубанычтуу күн. Анткени көптөн күткөн алтын медалды алдым. Ушул мектепте 11 жыл бою ушундай бир тырышып, алтын медалга жетсем экен, жакшы билим алсам экен, кийин Кыргызстандын келечегине жакшы бир салым кошкон адам болсо экен деп тилеген болчумун. Бүгүнкү күн да келди, алтын медалды да алдым. Өтө кубанычтамын азыр. Биринчиден 5-чиге чейин окуй бересиң, андан кийин уже кичине чоңоюп калгандан кийин ойлонот экенсиң. Ушу жакшы бүтүрсөм деп, анткени башка балдарды көрүп жүрдүк. Сыймык да бул ата-эненин ушун өстүрүп абдан кубанычтамын. 2013 жылды мектеп бүтүрүүчүлөрүн Кыргыз шоу дүйнөсүнүн өкүлдөрү куттуктап, конокторду жагымдуу ырлары менен кубантышты. Ырчы Арсен менен Чолпон Айда бүтүрүүчүлөргө чыгармаларын арнагандардын катарында болушту. Жазында бажырайы ачылган гүлдөр сыяктана кулпурган бүтүрүүчүлөрдү көрүп, артта калган окуучулук күндөрүн эстеп алышканын белгилешет. Абдан кубанычтамын. Ушундай жерге келип, ырдап, өзүм калоо тилегимди айтып кетип атканыма, ар бир окуучуну, ар бир бүтүрүүчүнү көргөндө өзүмдүн жаш кезимди эстеп кетип атам. Мен дагы ушинтип бүтүргөн болчумун, бирок эми мындай медаль алган эмесмин. Бирок кантсе дагы өзүмдүн жолумду таап кеттим. Бул майрам албетте мага жакты. Бул майрамда эң бир азаматтар, эң бир жакшы окуган балдар чогулду да. Келечекте чоң-чоң ийгиликтерге жетишкиле. Азаматсыңар. Ооба, ушундай азаматтарга болгон кыргызстандыктардын үмүтү чоң. Ак жол сага бүтүрүүчү.